Камбарата биргеси Кыргыз энергетикасынын келечектеги флагманы. Анын ишке кириши Камбарата 2 ГЭСинин толук кубаттуулукта иштешине мүмкүнчүлүк түзөт. Жыйынтыгында бул 2 маанилүү ГЭСтин кубаттуулугу 1000 мегаваттка жетет. Бул көлөм азыркы Токтогул ГЭСинде өндүрүлүп жаткан электр энергиясына барабар. Долбоор бир гана Кыргызстандын эмес, Борбор Азиядагы мамлекеттердин аймагында суу ресурстарын бири-бирине натыйжалуу шартта пайдаланууга шарт түзөт. Буга өзгөчө маани берерин жана колдой тургандыгын Казак президенти Касым-Жомарт Токаев менен Өзбекстан лидери Шавкат Мирзиёев билдирди. Три президента подробно обсудили данную. Соңку жылдары аймактагы мөңгүлөр тездик менен эрип жатат. Биз 3 президент бул маселени дыккат талкуулап, алдын ала конкреттүү, өтө пайдалуу макулдашууга келдик. ГЭС Борбор Азия өлкөлөрүндөгү энергетикалык коопсуздукту камсыздоого, айыл чарба өндүрүшүн кеңейтүүгө жардам берет. Энергетика боюнча эксперттер Камбарата биргесин курууда Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстандын алдын ала макулдашып орток пикирге келгенине оң басын берүүдө. Долбоордун аймакта тийгизген пайдасы зор. Камбарата ГЭС 1 кубаттуулугу 1860 мегаватт, жылында 5 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Алдын ала эсептөөлөр боюнча платинанын бийиктиги 256 метрди түзөт. Гидроэлектростанциядагы суунун көлөмү 5 миллиард метр кубтан ашышы мүмкүн. Долбоордун сметалык баасы 2 миллиард 916 миллион 600 миң доллар. Бизде Камбарата 1 курула турган болсо, бизде кубаттуулуктар көбөйөт. Кубаттуулуктар көбөйгөндө кышында Казакстан түштүгү, Өзбекстан жак кубаттуулук боюнча ограничение болуп калат да. Биз кышында болсо ошол жерге электр энергия берүүгө мүмкүнчүлүк болот. Мына азыркы кышты өзүңөр жакшы билесиңер, Кыргызстанда кубаттуулук жок болгондуктан кышында биз Түркмөнстан менен Казакстандан алдык. Бул Камбарата бир курулушу аябай биз үчүн маанилүү нерсе. ГЭС 6 этап менен курулат. Баштапкы иштер бюджеттен каржыланууда. Долбоор негизинен инвесторлорду тартуу менен жүзөгө ашырылат. Камбарата 1 ГЭСинин курулушу 8 жылдан 10 жылга чейин созулат. Энергетиктердин болжолу боюнча биринчи ГЭС 4 жылдан кийин ишке кириши мүмкүн. Бул мега проект бир нече жыл талап кылынат. Ошон үчүн буга көп күч каражат талап кылынат. Кошуна мамлекеттердин колдогону эң туура, анткени бул Кыргызстанга электр энергия кошумча өндүрсө, кошуна мамлекеттер үчүн суу маселесин, сугат маселесин чечкенге бир топ жардам берет эле. Бул ГЭС Токтогул суу сактагычына кошумча 3,5 миллиард кубка чейин суу берет жана анын сугат маселесин чечүүдө чоң жардамы тиймек. Мамлекет башчы белгилегендей, Кыргызстан ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнүн энергетика жаатында өзүн өзү камсыздоосун жана коопсуздугун жогорулатуу максатында гидроэнергетика тармагында кызматташууну кеңейтүүнү жактайт. Борбор Азиянын бирдиктүү энергетика системасынын коопсуздугун чыңдоо зарыл. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.